Туугандар, бүгүн жергебизде дагы бир жакшы иштердин жышааны болуп атат. Биздин ушул Чалма айылдык аймагынын Токпай Тала айылында туулуп өскөн биздин агабыз медакадемиянын доценти Токтосунов, Айтмат Токтосунович баштаган ушул Чалма айылдык аймагынын Токпай Тала айылында туулуп өсүп, Бишкек жана Чүй өрөөнүнүн аймагында иштеп жүргөн биздин туугандарыбыз, жарандарыбыз, мырзаларыбыз ушундай мындай жакшынакай машинаны, тез жардам автомашинасын, 2 кычкыртек концентратын, 2 термометр, 2 пульскосметр, анан дары-дармектерди алып келип, ушинтип биздин ушу Чалма айылдык аймагындагы номер 10-чу Чалма айылдык үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна тапшырып жатышат. Биз эми ушул райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акимибиздин атынан, Чалманын эли журтунун атынан, районубуздун эли журтунун атынан баарыңыздарга жакшы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуга салым кошкон жердештерибиздин баардыгына рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Азыр эми сөздү Токтос Айтматович өзүңүз кичине айтып берип койсоңуз. Урматтуу туугандар, азыр өзүңөр билип атасыздар, кичине айтып атам. Кандай заман болуп атканын биздин дайыма биз алыста турган менен, шаарда чөйрөндө турган менен айылды дайыма эсибизде. Ушул заманда биздин айылдык ооруканабызга элибизге бир жардам берели деп демилиге көтөрүп, жарандарыбыз биздин ошо Чүй Бишкек шаарында турган, Чүй зонасында турган жарандарыбызга бир эле чакырык менен 2 жуманын ичинде 1 миллиондон ашык акча чогултуп, ошо тез жардам машинасын абдан керектүү экен. Анан кислороддук концентратор, пульсоксиметр, тепловизор, коргоо кийимдери, көп жолу колдонуп турган, бир жолу колдонуп турган коргоо кийимдери, дары-дармектер азыркы заманда эң керектүү болгон дары-дармектерди чогултуп, алыбыздын жетишинче чогултуп жардам берели деп алып келдик. Элибизге ден соолук, ошол дарылар колдонулбай эле койсун, оорубай эле койсун. Жок, бизде жаныбызда турган жакшы деп ойлоп, ушулардын баарын алып келдик. Элибизге рахмат, тургундарга, биздин жарандарга рахмат. Баарын абдан ынтызарлык менен чогултушуп, мына акимият алып келип көрсөтүп жатат. Мындан ары өзүбүздүн ооруканага алып кетебиз. Рахмат. Рахмат сиздерге. Азыр буякта сиз эмне биринчи нерсени айт. Бүгүн урматтуу Айтмат Токтосунович, урматтуу биздин Чалма айылынын тургундары, ушу Бишкекте жашаган, Чүй облусунда жашаган сиздерге чоң рахмат. Бизге ушинтип тез жардам машинасын алып келип, эң керектүү болуп атты эле. Ушу рахмат сиздерге. Сиздерге эмне кааларым, ушу өзүмдүн атыман жана Кара Кулжа районунун медициналык кызматкерлеринин атынан сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге мен каалап кетет элем, ушу ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар, сыркабаңыздар. Ушул пандемияны ушул кыргыз эли, анын ичинде биздин Кара Кулжа эли ынтымакта, биримдикте жеңип кетебиз деген үмүтүбүз чоң. Рахмат сиздерге. Чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ушул кырдаал болуп атат. Мындан 1-2-3 жума мурун ушул өзүбүздүн Тала Түздө жашаган балдарга кайрылуу жасаган элек. Ошонун негизинде ушул жакшы иштер болуп жатат. Ушул уюштуруу тобунун жетекчиси Айтмат Токтосуновичке, инициативный группанын мүчөлөрү Нурбек, Тынчтык, Сейит, ушул балдар баардыгы ушул жардамды алып келишти бизге. Мындан ары ушул элибиз тынч болсун, оорулар сакайып кетсин, ушул келген жардамдар колдонулбай эле калсын, бирок элибиз тынч болсун. Ушул апаттан ошо берген жардамыңыздар менен эптеп чыгып кетели. Баарыңыздарга рахмат. Мен да бир-эки сөз сүйлөп коеюн. Урматтуу ушул карагулжалыктар,
урматтуу жердештерибиз, ошол сиздердей Каракулжадан чыккан чыгаандар бар экен. Биздин каракулжалыктардын колу кур эмес экен. Бардык айылдык аймактарыбызга ошол жардамдар келип атат. Бүгүнкү күндө ушул 21 июлга карата, 22 июлга карата бизге райондун аймагына 12 миллиондун тегерегинде ошол жердештерибизден материалдык ушундай медициналык ар кандай жабдыктар келип калды. Дагы 1-2 чыгаан ишкерлерибиз дагы ушундай бир тез жардам автомашиналарын алып беребиз деген демилге көтөргөндөр бар. Азыр бирок ал азырынча келе элек. Дагы бир алайкулук жигитибиз рентген аппаратын алып беребиз дегенде кылып атышат. Дагы бир каракулжалык Москвада иштеген жигити бир 2 ИВЛ аппаратын алып беребиз дегенде кылып атышат. Кудай буйруса ошол көптү күрсө көл болот деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Ошол медициналык мекемелерди ушундай оор кырдаалда медиктерибизди ошо биздин жарандарыбыз ар тараптан колдоп, материалдык техникалык базасын жакшыртканга бир топ жакшы чөрөлөрдү көрүп атышат. Айтматов Токтосун, сиз баштаган ошол элге журтка биз аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул биз биримдик менен, биз ынтымакчылык менен, биз бири-бирибизди колдоп, ушул оорудан биз бул ооруну жеңебиз деп эсептейм. Баарыңыздарга рахмат. Рахмат сиздерге.